Салам достор, бүгін 31 май 2025 жыл Бишкек шаарындагы авторынок. Өзүңөр көргөндөй, бул видеодо бартовой грузовой спринтерлер болот. Каналга катап сөздө лайк басып койгула. Биринчи сары түстөгү спринтер. Бул Базар Шоу каналы. Сары түстөгү спринтер, дубль кабина, объем 2.2, баасы $16,800. Бул видеону колдон келишинче зумдураак кылганга аракет кылам. Коробкасы механика, дубль кабина, односкатный, борттун абалы ушундай. Паркоп дагы бар экен, айтып коеюн кошумчалап. Андан кийин ушу мунун баасы жок экен, муну көргөзбөйбүз. Көк түстөгү спринтер. 2005, объем 2.2, коробкасы механика, свежий из Германии. Махи база. Баасы $16,500. Коробкасы механика, дубль кабинасы бар экен. Дубль кабинасы бар, еще бул жерде 2-ден 4 эчиктүү спринтер экен. Двухскатный. Борттун ичи ушундай рамалары темирден, пол жыгачкан. Место аз болуп, ушундай кененирээк тартканга шарт жок. Кийинки кызыл түстөгү спринтер. Жылы 2008, механика, расход 9, объем 2.7, баасы $16,000. Бул деле бартовой экен. Салондору четтери чүпүрөк, ортолору чүпүрөк, четтери кожа экен. Коробкасы механика, 5 ступка окшойт. Односкатный. Мунун деле борту жыгачына окшойт, сырты, четтери темир. Ушуга окшогон дагы бир кызыл спринтер, мунун баасы барбы? Баасы жок экен, бирок номерларына көргөзүп коеюн. Самосвал спринтер, Mercedes 516. Самосвал экен, муну айтып коеюн. Оригинал, жыл 2009, объем 2.2, растаможен не оформлен, свежий перегон. Баасы $21,300. Ошо $21,300. Коробкасы механика, 6 ступка. Дубль кабина. Бул дагы 4 эчтүү экен. Двухскатный. Чирик деле көрмөт. Дагы бир спринтер, бул кандай болуп калат, эмне болуп калат түшүнбөй калдым. Жылы 2013, объем 2.2, баасы $17,500. Кызык жери бар экен. Спальный, дубль кабинасы бар. Односкатный. Борттун ичи ушундай. Бул деген кран окшойт деп коеюн да, мунусучу. Бирдемелерди көтөрүп үстүнө койгонго. Анан момдайлар да бар экен да, бул эмне болуп калат? Билгендер жазып койгула. Же бул бирдемени көтөрөбү, же машина жүктөп кетеби, эмне болуп калат калсаңар, монусуга мейли кран болот экен да, мунусу эмне? Билгендер жазып койгула. Видеону улантабыз. Сары түстөгү жылы эскирээк спринтер, арзаныраак деп койсо деле болот, муну башкаларга салыштырмалуу. Жылы 2001, объем 2.2, баасы $11,500. Механика, расход, объем 2.2. Мунун деле дубль кабинасы бар, бирок артында эшиги жок. Эки эле эшиктүү экен.
Жанагыларда 4 эшт эмес, односкатный. Мунун дагы рамалары темир, борттун полу жыгач экен. Азыр моуну да көргөзүп берет, видеону до конца көргүлө. Двускатный экен бул. Борттун ичи ушундай. Эмне болуп калды? Нарашкасы бар. Бул жерден ашсат окшойт да. Бияка чыкканга лестницасы да бар экен атайын. Двускатный. Эң кызыгы баасы болуп атат. Коробкасы механика. Мында дубль кабина жок. Баасы договорун деп коюптур, ушунча болду, номерлерин көргөзүп коеюн. Договордун экен объем 2.2, баасы 2000. Жылы 2000. Сары түстөгү дагы бир спринтер, ошонун жанында көк түстөгү спринтер, ошо экөөнү көргөзүп өтөйүн. Көк түстөгү спринтер, бул спринтер базарда көптөн бери турат болуш керек. Анткени мурдакы базарда көргөндөй болгом. Баасы $16.800, 2009-жылкы. Свежий из Германии дейт. Механика 6 ступка, объем 2.2. Алыстан көрүнбөй калды. Объем 2.2. Коробкасы механика, дубль кабинасы бар экен, 4 эшиктүү спринтер. Бул жагынан дагы, бул жерден да ачылат. Односкатный. Борттун асты жыгач, рамалары темир. Андан кийин спринтер сары түстөгү. 2006, объем 2.2, баасы $16.000. Свежий из Германии. Не оформлен. $16.000. Односкатный. Кожный салон эмес, четтери кожа, ортолору чүпүрөк. Негизи базарда спринтерлер көп экен, бирок көбүнүн баасы жазылуу эмес экен. Ошондуктан видеону стоп кылып, арлап тартыш керек. Могу бортту башкалардан бир аз узунураак спринтер таап алдым. Односкатный 1, 2, 3, 4, 5 метр чыгат го менин борттун узундугу. Чындыгында башкаларга салыштырмалуу бортту узунураак экен. Рамалары темир, асты жыгач. Односкатный. Дубль кабинасы бар экен. Ступка механика 5 ступка. 2 эшиктүү. $13.500 баасы. Объем 2.3, жылы 96. Спринтер 308 экен. Бул чындыгында башкаларга салыштырмалуу арзаныраак экен ичи. Анда борту узунураак. Бул жерде сары түстөгү спринтер. Договорун деп коюптур, өзгөрүп чалып сөзгөлөр. Негизи акыркы күндөр спринтерлерди көбү договорун деп чыгарып калды базарга. Негизи базарды аралап жүрүп, арзаныраак спринтер таап алдым. $10.900, жылы 2001, расход, объем болсо 2.2, пробег 252 000, $10.900. Бул спринтер чындыгында башкаларга салыштырмалуу арзаныраак экен. Дубль кабинасы бар, бул дагы 4 эшиктүү. Мунун деле рамасы жыгач экен, бирок четтери темир, борттун. Дагы бир спринтер мал ташыганга жакшы, жок малга эмес, бул холодильникке окшойт. Бул кандай болуп калды ушундай? Жок, бул холодильник экен да. Ушундай холодильник издегендер да барбы? Каналга каттап сөзсүз лайк басып койгула. Односкатный экен. Высотасын карасаңар, башка спринтерлер
жөнөкөй эле маршрутканын бийиктигин анан мунун бийиктиги экөөнүн бийиктигин салыштыргыла бул аябай эле бийик экен үстү. Холодильник. $22,000, 2005, 2,7 объем. Холодильник, чындыгында эле холодильник экен бул. $22,000. Объем 2,7. Коробкасы механика. 3 киши отурса болот алдына. Чакандыраак спринтер. Үстүндө эмеси бар, чүпүрөк. Жапкычы. Пробег 344,000, жылы 2,000, объем 2,7, баасы $15,000. Коробкасы механика. Коробкасы механика 5 ступка экен. Дубль кабина бар. Двухскатный. İçi qандай болуп калат мында. Так. Ошондо получается полный эле жыгач экен маяктачы. Борт бар экен, үстүнө эле жаап коюштур. Кийинки спринтер көк түстө бул дагы. 2002, прошу $16,800, жылы 2002, объем 2,2, коробкасы автомат экен, эмне көрмөдүт. Коробкасы автомат. Номерлары мына кызыккандар. $16,800, объем 2,2, жылы 2002, коробка автомат. Так, дубль кабинасы бар экен, бирок бул жерде эшик жок. Двускатный. Асты темир. Борттун асты темир деген. Паркоп бар экен ошо. Кийинки спринтерди уланта беребиз. Камера монтоот өзүңүз. Кийинки спринтер көк түстө. Бунун да эмеси бар экен, кабинасы, дубль кабинасы бар экен. Односкатный. Рамалар темир, асты жыгач экен борттун. Баасын күттүрбөй эле айтып коеюн, $11,000. Азыр жылын телефон номерларын объемун чогуу көрөбүз. 2003, объем 2,2, свежий перегон, растаможен не оформлен, баасы $11,000. Мерседес 311, спринтер 311. Кийинки жашыл түстөгү спринтер. CDI 411, объем 2,2, баасы $14,500. $14,500. Кожный салон, коробкасы механика. Дубль кабинасы бар экен, бирок бул жеринде эшик жок экен. Двускатный. Борттун состояниясы ушундай. Эгерде по желанию могу жыгачтарын алмаштырып койсо болот. Срочно сатылып турган спринтер, дагы бир срочно деп коюптур. Из Германии 2007, объем 2,2, баасы $13,700. Телефон номерлары көрүнүп атат. Мунун салону болсо четтери кожа, ортосу чүпүрөк экен. Коробкасы механика. Канча ступка? 6 ступка же 5 ступка экен. Дубль кабина.
Бул жеринен дагы ачылат 4 эшиктүү. Односкатный экен, бирок борттун ичи ушундай, бирок борту башкага салыштырмалуу кичине кыскараак экен. 3 метр чыгат окшойт. Тетигини тарталы, анан видеону жыйынтык алалы. Каналга каттап лайк басып койгула, эгерде ушунча до конца көргөн болсоңор. Демек силерге видео жагып атат, каналга каттап лайк басып койгула. Кийинки спринтер 2005, объем 2.2, баасы $11.500. Телефон номерлары буга чалыла же буга чалыла. Мегаком Ошка. Коробкасы механика, дубль кабинасы бар, бирок бул жерде бир эле эшик бар, экинчи эшик жок. Односкатный. Могул жер жаман опасный жер. İçini görür. Görünür mü? Bunun eşiki 3 eşik ekan bu. Bu жеринен ачылат, тиги жеринен ачылбайт. Көрдүңөрбү? Ойлогула, бул эме сиденияны мындай жаткырып анан артына өтөбүз деп. Жок, бул жеринен дагы ачылат экен. Бирок берки бетинде эшиги жок. Бул бетинде эки эшик. Мону тарталда жыйынтык эле, сары түстөгү двускатный спринтер. Паркоп бар экен. Каналга каттап сөзсүз лайк басып койгула. Кийинки видеодо портерлерди тартам азыр. Ошону көрөм десеңер дагы көрсөңөр болот, эгерде каналга чыккан болсо. 6 ступка механика. Мамдай чатап коюптур наклейка. Эшиги бар. 4 эшикти болуп ташына бул. Баасы жок экен, жылы 2009, объем 2.2. Мону тарталда состояние авиасы экен. Кондиционер автомат $16.000. Объем 2.2. 256.000 пробег. Бул тартылган болчу, му видеом бар эмес. Кызыл түстөгү мол точно видеодо жок. Ошону тартайын да видеону жыйынтыктайын. 14 минут 15. Односкатный жыгач асты ушундай. Четтери темир. Бул дагы 3 эшиктүү экен. Бул жеринде эшик жок, бирок берки бетинде эшиги бар да, бул жагындачы. Дубль кабина. Жылы 93, 750 000 сом. Один хозяин, родной окрас. $750 000 сом көрүлө. Видео боюнча эң азан кузовой машина ушул болуп окшойт. Бул спринтер эмес, бирок. Паркоп бар экен мында дагы. Бул спринтер аябай башкача спринтер экен. Анткени могу үстүн жарымы жабык, жарымы ачык. Бул кандай болуп калды ушунда? Бул экиге бөлүнгөн турбай карасак, бул жеринде башка малдарды салып, эгерде мал ташыйын мындай деген ой болсочу, бул жерине башка мал салып, бул жеринен жаап, бул жака дагы бир бал салса болот экен да. Эки комто бортто койсо болот экен мындай. Односкатный экен, дубль кабинасы бар. Коробкасы механика. Бул дагы 3 эшиктүү экен. Бул жеринде эшик жок, бирок ушул эле жердин берки бетинде эшиги бар да.
Прашы $13.600 дейді, объем екі жылы 2003. Номалары көрініп тұр. 736 53 27. Қырғыз учетта спринтер көк түсті. Қырғыз учетта спринтер бірінші жыл көрдім, басыр негізі шынында 2003, объем 2 жылы 2003. 14.999 доллар. Biraz жұмыштары бар екен. Коробкасы механика. Дубль кабинасы бар екен. Односкатный дубль кабина бар. Қырғыз учетта 815 Golden учетында Golden машинасы. Спринтер азыр борттың ішін көріп ешқандай алды. Мына үстіне шықтық, борттың іші ішінде каналға қаттап лайк басып қала.